Жалаң қарапайым адамдар өлген, қарапайым. Bir байдың, же bir чиновниктің баласы өлген жоқ bu yerде. Мына Текебаевты давно қамашқа келеді. Давно қамашқа келеді. İsmail İsақовты қамашқа келеді, Отынбаеваны қамашқа келеді. Biz bilmей қалдым, түшмей қалдым. Садыр шүтчалығылы, мысалы өзін елге неме қылыш керек та. Biz ушуну камайбыз, күнөөкөрлөрдү жоопко тартабыз деген раса сүйүндүк эле. Июнь окуясында жакындарын жоготкондор иликтөөнү аягына чыгарууну суранууда. Адилеттүүлүк издеген жарандардын азыркы бийликке ишеничи чоң. Алар буга чейинки бийлик өкүлдөрүнө июнь куугасына айыптууларды жазага тартууну суранып келишкен менен майнаптуу иштер аткарылбаганын кошумчалашты. Кызмат абалынан пайдаланып, мамлекетти башкарып туруп, кайдыгер мамиле жасап туруп, ушундай элдин бардыгын ушундай кыргынга салып, балдарыбыздын бардыгын өлтүргөн Отунбаева, Атамбаев, Текебаев, ана Исмаил Исаков баш болуп ошол да кылган. Ошол качып кеткен мына жерден. Темир Сариевтер ошолордун күнөөсүн, жазасын беришин биз талап кылабыз, жана суранабыз. Көптөн көп суранабыз. Дилбар Көчкөнова 2010 жылдагы окуяда жалгыз уулун жоготкон. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин гана баласынын сөөгү колуна тийген. Ал ушул күнгө чейин калабадагы кылмышка айыптуулар жазага тартылбай жатканына нааразы. Жалгыз баламдын башын алышкан, колдорун бөлөк, буттарын бөлөк ыргытышкан, 1,82 бою боло турган болсо, жарым метрге жетпеген сөөгү алганбыз. Биздин үнүбүз жете турган жер эми келип атат балам. Мен эми ишенем. Кудайга 1000 мерте шүгүр келтирем. Ушу камчынын, Садырдын бизге жеткиргенине. Жабырлануучулардын үнүн бийлик четке каккан жок. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен июнь окуялары боюнча тергөө улантылууда. Анын жыйынтыгы жакында коомчулукка маалымдалат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымдады. 2010 жылдагы каргашалуу окуяда 400дөн ашык адамдын өмүрү кыйылган. Арадан 11 жыл өтсө да июнь окуясына саясий баа берилбей келди. Серепчилер кагылышуунун келип чыгышына тиешеси бар адамдарды мыйзам алдында жазага тартып, бул окуяга чекит коюш керектигин айтышууда. Бул ишти өзү буга чейин созбош керек эле. Муну батыраак чечиш керек да. Кылмыш деген, жара деген эскирген сайын эскире берет да. Аны эскирген сайын унутта кала берет. Бирок адамдардын, жарандардын, жабыркагандардын жүрөгүндөчү баягы кайгы ошолчо калат да. Ошон үчүн бул кече урматтуу азыр бийлик алмашып, мына жаңы президент жаңы башкарууга өтүп аткандан кийин жаңы конституция кабыл алдык, жаңы мыйзамдарды кабыл алдык мына кече 1-ден баштап. Бул ишти абдан баштаганы кайрадан иликтейбиз деген өтө туура. Абдан жакшы, биз абдан туура, коомчулук туура кабыл алып атат. Сөзсүз түрдө муну тезирээк өзү эми кылмыштын мөөнөтү бар да. Расмий маалыматтарга караганда июнь окуясына байланыштуу 2010 жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талаптоону, урдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда бул кылмыш иштеринин дээрлик 70%-нын бети ачылбай калганы айтылып келет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.